Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге 5 кабаттуу домдун 5-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Тех паспорту бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен. Отоплениясы центральный туугандар. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира тууралуу дагы да бир кең эле толук маалымат берейин. Анан кеми бар туугандар. Жакшы кеми бар деп ээси өзү айтты. Буюм дайындарын ээси менен ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишесиздер. Варианттардын жолдорун сурап, ал жагындагы ээсине өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр туугандар. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн биринчи. Дареги, мен турган жер ХБК Кичи району. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдун 2-подъездинде, 3-кабатында. Жок, 2-подъездинде, 5-кабатында. Кечиресиздер, адашып кеттим. Анан мына туугандар, бул домдун алды. Детский площадка бардыгы бар экен. Жакшы, сон. Адреси Салиева 48А. 2012 жылы салынган индивидуальный проекттеги домдордун бири, бышкан кирпичек негизгиси. Адреси Салиева 48А. Анан бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, ХБКдагы детский областной больницаны билесиздер. Ошонун эле артын өтсөңүздөр, мына мен айткан домдун алдына келип каласыздар. Менимче адресин түшүндүңүздөр. Локация негизи жакшы, тынч, сонун жерде экен. 2-подъезд, 5-кабат. Туугандар, мына квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү квартира, 5-кабат, аянты 114 квадрат метр, тех паспорту бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный. Планировка сквозной. Мен оң тараптагы мына конок бөлмөсүнөн баштап берейин. Эң чоң негизги бөлмөлөрдүн бири. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот туугандар. Алар да кирип көрүп коюшсун. Анан жакшы жери 2 чоң балкону бар. Азыр сабыр кылып турсаңыздар, бардыгын көргөзүп берем. Так, бул жагы болсо кухнясы болуп калат. Караңыздар, өтө кеңири. Газ, вытяжка бардыгы жайгаштырылган. Бул мен жана айткан балкону, өтө чоң экен балкону. Ал жактан барыңыздар эле билген домдун алды деле көрүнүп турат. Так, мына туугандар, көрдүңүздөр, а? Эми жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөрүн тез-тез көргөзүп берип коеюн. Бул жак барыңыздар билген спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына туугандар. ХБКда детский областной больницада ушул жерден көрүнүп турат. Жакшы, бул жак болсо балдардын уктоочу бөлмөсү. Азыр ар жактан өтүп көргөзүп берем. Туугандар, ошондо бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп атат. Жүрүңүздөр, эми сиздерге акыркы бөлмөсүн көргөзөйүн, анан санузелдерин көргөзүп, баарыңыздарды кызыктырган баасын айтам. Так, бул жак детский. Балконго чыгып барсаңыздар болот. Ушундай. Эми санузелдерин көргөзөйүн, жүрүңүздөр. Мына туугандар, раковина бар да бар экен. Бул отдельно ажаткана. Бул жака жүрүп келсек, отдельно душ болуп калат. Жакшы, сон. Аянты 114, баасы канча дей турган болсоңуздар, $95,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Жакшы түшүрүп берем. Тем более ремонту дагы орто. Алган адам өзү каалагандай ремонт кылып алат. Кудай буйруса деп өзү айтты эсем. Жакшы да, $95,000, анан кеми бар. Алып, кудай буйруса өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга карап ремонт кыласыздар. Балким азыр ремонт кылып койсо сиздерге жакпай калат, а? Ошол себептен ээси да ошентип айтты. $95,000 кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.